тилде берилген суроолорго жооп берүү үчүн, калган тең жарымын расмий тилде берилген суроолорго жооп берүү үчүн колдоносуздар. Суроолор алып баруучулар тарабынан узатылмакчы. Эгер мүмкүн болсо, мен суроону берсем. Кыргыз Республикасы мынакей саналуу күндөрдөн кийин президенттик шайлоо менен бирге жалпы добуш берүү, мамлекетти башкаруу формасын аныктаган референдум өткөрүү алдында турат. Белгилей кетсек, Кыргызстан буга чейин дагы 2010 жылы мамлекеттик башкаруу формасын өзгөрткөн болчу. Президенттик башкаруудан биз парламенттик башкарууга өткөнбүз. Дал ошол тарыхый учурда эмне үчүн элден, алардын, калың элдин, калктын кайсы башкарууну каалай тургандыгы суралган эмес. Башкача айтканда, жалпы элдик добуш берүүгө бул маселе эмне үчүн коюлган эмес? Адахан Кийимсанбаевич, жооп берүүнү сизден баштасак. Бұл мәселе бүгін актуалды емес. Бүгін президенттік шайлоо мәселесі актуалды. Тарихқа кылчайып қарап, тарихи баа беріп, укуктук баа бере турган күндөр келет, Кудай кааласа. Бекерден бекер 10 жыл баштагы болгон окуяны алып, убактын ансызда өткөрбөңүздөр. Эгерде ушунчалык эле мыйзамды бекем кармайбыз деген болсоңор, Садыр Жапаров мына жок, ушакчылардын уюгуна барбайм дегендей кылып. Бул жигитке бөлүнгөн 25 мүнөттү 5 мүнөттөн бөлүп бергиле. Бересиңерби? Урматтуу Адахан Кийимсанбаевич, баарыбызга биздей шарт болот ошондо. Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан ар бир талапкерге 25 мүнөттүк убакыт каралган дебаттын жүрүшүндө. Андыктан кайсы бир талапкердин убактысын алып сиздерге бөлүп бере албайбыз. Силерге ансыз деле бул убактыны төлөп берген. Америка төлөп берип атат убактысыны. Кыргыздын салыгынын эсебинен жашап атасыңар. Кыргыз мамлекетинин жетекчисин шайлап атканда мамлекетте жашап аткан элге сый урмат көрсөтүп, ошолорго тандоо мүмкүнчүлүгүн жаратып беришиңер керек силер. Анан 10 жылы Отунбаев өткөргөн референдум эмне деп ойлойсуз? Анын кандай кажети бар бүгүнкү күндө? Бүгүнкү референдумду айтышыбыз керекпиз. Бүгүн 10 январдагы өтө турган референдумга кыргыз эли даярбы? Кыргыз эли ошону окуп чыкканбы? Таанышканбы? Эмне үчүн эле ат арабанын алдына коюп алып, чаап баратасың деген маселени коюшуңар керек силер. Ошол маселе эмне үчүн? Талапкерлердин баардыгына айтам, алып баруучулардын маселесин коюп туруп, ошо президенттик шайлоонун тегерегинде сүйлөшүшүбүз керек, программаларды сүйлөшүшүбүз керек. Анан Иван Сусанин болуп, Токойдун арасына алып барганыңар силердин колуңардан келбейт, азыр жашсыңар ага. Ага мындай кыжалат болбоңуздар. Биз эмне үчүн баратабыз президенттикке? Азыр эле айтылды. Кыргыз Республикасы 5 октябрдан баштап мыйзам талаасынан, конституциядан чыгып кеткен. Жапайы талаада жүрөбүз. Мына ошол талаага кайрадан киргизип, Кыргызстанда каккан казыктай мыйзамдуулукту конституцияны орнотуу үчүн баратабыз. Рахмат. Рахмат, урматтуу талапкерлер.